Парламент бажы биримдиги боюнча келишимдерди ратификациялоодо ар бир пунктка чейин дакат анализдеп чыгышы керек. Бирок бул тууралуу парламенттин жыйынында депутат Мирлан Бакиров билдирди. Эске салсак, 26 декабрда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол койду. Айрым маалымат каражаттары Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Тигран Саркисянга таянуу менен Кыргызстан бажы кодексине кол коюудан баш тартканын жазып чыгышкан. Теманы кабарчыбыздын кийинки материалы улантат. Жолугушуунун алкагында экономикалык союзга кирген өлкө жетекчилери бажы кодексине кол коюу жана аны күчүнө киргизүү жагы каралган. Комиссиянын төрагасынын билдиришинче, алгач Алмазбек Атамбаев ал документке кол коюудан баш тарткан, бирок расмий Кремль муну кадимки жумушчу процесс катары баалады. Кыргызстанга байланыштуу маселе дагы каралат. Анткени кыргыз тарап өзүнүн эскертүүлөрүн билдирген. Бул катардагы жумушчу кырдаал. Ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын козгогондуктан алардын бир ымалага келүүсү татаал процесс. Муну менен катар бажы кодексинин негизги талаптары Петербургка чейин эле коллегиалдык мүнөздө макулдашылган. Ноябрь айында өкмөт башчыларынын деңгээлинде бажы кодексинин долбоору макулдашылган. Учурдагы ар кандай маалыматтарга караганда, саммитте сунушталган долбоор боюнча ар кандай күмөндүү пикирлер жаралып жатат. Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн бул биримдик эмне берет деген суроону Мирлан Бакиров кабыргасынан койду. Бажы кодексин мен карап чыктым. 50дөн ашык главадан 400ге жакын беренеден турат экен. Ал жерде кандай биздин ишкерлер үчүн жеңилдиктер? Биздин Кыргызстан 80% импорттан көз каранды. Бул Кытай менен, бул Турция менен мамиле кылып ишкердик кылган ишкерлерге кандай таасирин берет? Биздин экономикага кандай таасирин берет? Мына ошол суроолор бизде андай ой пикир жаратканы күтөт. Саммитте сүйлөгөн сөзүндө Алмазбек Атамбаев Кыргызстан буга чейин бажы биримдигинен пайда көрбөй келаткандыгын белгиледи. Башында ал кодекстин долбоорун көрүп чалкасынан кеткен өлкө башчысы өз ара сүйлөшүүлөрдөн соң кайра макул болгон. Мындай күтүүсүз өзгөрүлгөн чечимди айрым талдоочулар Россиянын басымы катары мүнөздөшөт. Андыктан аталган долбоор парламентке келгенде депутаттар саясий чечим кабыл алып, биримдиктен чыгып кетиш керек деген оюн Эдил Байсалов айтат. Ал жерде бир 700-800 барак документ экен, ошонун баардыгын изилдеп туруп, анан бизге жакпаган нерселерди өтө толтура, ошолордун баардыгын балким биз саясий кадамга келип туруп, жалпы ушул оңчул, солчул, оппозиция, пропозиция, Атамбаевди жакшы көргөн, жактырбаган баардыгыбыз биригип туруп, бир колдон, бир жакадан баш чыгарып туруп, жанагындай ратификациядан баш тартышыбыз керек. Ошол эле кезде айрым талдоочулар Атамбаевдин биринчи баш тарткан себебин коомчулукка түшүндүрүп бериш керек дешет. Ал эми кээ бир депутаттар бажы кодексинин кол коюлган варианты менен ар бир парламент мүчөсү таанышып, кеңири талкууга алуу керектигин билдирет. Мына кече массалык маалымат каражаттарынан чыгып атат. Бажы брокерлер боюнча бир топ кайчы пикирлер жаралып атат. Мына коңшу мамлекет Казакстан массалык маалымат каражаттарында алар деле ой пикирлерин айтып атат эксперттер. Демек, буну биз дыккат изилдеп чыгышыбыз керек. Мына эртең бир күн кабыл алабыз дегенде алып келип, бат-бат кабыл алып бергиле дегенден алыс болсок деген ойду айткым келип атат. Атамбаевдин эбин таап, эптеп кол койдурганы менен бажы биримдигинен үмүт арткан мекендештердин кызыкчылыгы кайда калды деген суроо жаралат. Эми парламенттен ратификациядан өтөбү жокпу? Ал эл өкүлдөрүнүн колунда. Рустам Алымбаев, Сентябрь.